Bismillahirrahmanirrahim. Salamым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элем, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, ар дайым баардыгыңыздарды биримдүүлүккө, ынтымактуулукка чакырып кетем. Келиңиздер урматтуу бир туугандарым, бөлүнбөйлү, ынтымак болойлу. Ынтымак бар жерде ырыскы бар деп бирок эскертебиз, бирок эскертип бул мусулмандарга пайда берет. Биригесиңерби, бирикпейсиңерби, урматтуу бир туугандарым, ал өзүңөрдө. Бирок биз айтып коюш бизде фарз. Негизи урматтуу бир туугандарым, азыр 3 адамдын башы бириксе эле шайлоолор боюнча уже темалар уже башталды. Мен дагы өзүм жогорку элдик көзөмөлдөн ушул түштүк аймагынын координатору болгонум үчүн мен дагы өз оюмду айткым келет. Албетте мен эл тараптын, эл мененбиз. Садыр Нуркожоевич, Камчы Кыдыршаевич дагы, ушул азыр келген бийликтер дагы бизде эл мененбиз деген. Албетте силер эл менен болгондон кийин, бирок биз силерди заставить этпейбиз. Силер себеби чоң адамсыңар, жумушуңар ham чоң. Биз просто сиздерге сунуш беребиз. Мына шайлоо деп атат, бирок менин жеке оюм, жеке пикирим, азыркы мынау шайлоо таза өтпөйбү деп элдин баардыгы ошондон күмөн сурап атат да. Күмөн сурап атат. Көп адамдар ишенбей калыптыр чын айтканда шайлоонун чындык, акыйкат өтүшүнөчү. Бүгүн мына Марат Иманкулов деген чыныгы патриот байкебиз, генерал, төрагалык кылып өтө жакшы сөздөр сүйлөп өттү. Мугалимдер, ошо органда иштегендер эч кандай агитация ишине чуркабайсыңар, мыйзам чегине тартыласыңар деди. Бул сөз кетти. Мен бул жерде эмнени айтмакчымын, урматтуу бир туугандарым? Ушу 6 жылдан бери депутаттарды ушул БШК бекитип келди депутат кылып. Анын башчысында ким отурган? Шайлдабекова отурган. Шайлдабекова азыр деле отурат да. Мен азыркы бийликтегилерге таң калып атам да. Эмне үчүн Шайлдабекованы алып отурасыңар? Мен бул таң калыштуу болуп атат да. Же ошол көпөстөрдүн акчасы менен отурабы? Же ошол көпөстөр буларды Шайлдабекованы колго алып алышканбы? Биздин биякта айылда, шаарда биздин шайлаганыбыз балким эми билүүчү бир гана Алла, билүүчү бир алар болот. Балким биздин шайлаганыбыз, голосубуз аякка жетпей эле ал өттү, бул өттү болуп атабы? Жок. Андан да күмөнүм бар, урматтуу бир туугандар. Мен эмнени айтмакчымын? Эл менен бирге мен Шайлдабековага айтмакчымын. Урматтуу Шайлдабекова, атыңызды билбейт экен, бирок сиз ошол структура командаңыз менен баардыгыңыз менен кеткен болсоңуз, сизге өтө чоң элдер алкыш айтат. Азыр көчөдө бүт элден сурасаң, бир сизди жактырган адам жок. Эгер Кыргызстандын келечеги, Кыргызстан ушу карызынан кутулуп кетсин, Кыргызстан оңолуп кеткин деген оюңуз болсо, ушундай ниетиңиз болгон болсо, анда сиз өзүңүздүн структураңызды, полный командаңызды алып кетсеңиз, мен ойлойм, мына Марат Иманкулов ушул шайлоонун БШКнын төрагасын ишти алып бара алат да, бул кишичи. Бул патриот адам. Жанагы Катани жана ГКМны басып алганда ушул Марат Иманкулов барып жакалашып, андай болбойт, мыйзамсыз деп, ар дайым Марат Иманкулов акыйкат сүйлөп жүргөн чыныгы байке деп мен айта алам. Майор, генерал. Ушул адамды койсок, жаңы адамдарды койсок, мен ойлойм, Кудайым буйрса, Кыргызстанга, ошол Кыргызстандын өнүгүүсүнө жаңы мына менмин деген мекенчилдер, менмин деген кыргызымдын патриот жигиттери барып депутат болуп отурса, ошондо ушу азыркы бийликке, Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке, Курмангыз Улушевторго тоскоол болбостон жардам берип иштеп кете алат деп айта алам. Анан баягы эле жанагы эски эле 120 депутаттар баягы ошонун ичиндеги адамдар барган болсо, анда кечирип койгула. Ошо эле көр, ошо эле заман, ошо эле кайра эле ылайга батырганга аракет кыласыңар силерчи. Ошон үчүн мен айтат элем, Шайлдабекова айтат элем, жанагы ошо бийликтегилерге да айтат элем, Улукбек Мариповго айтат элем, азыр өкмөттү башкарып аткан ошол, бул Шайлдабекованы алмаштыргыла. Элди өзүңөр баардыгыңар сүйлөп атасыңар, биз эл мененбиз. Биз эл менен кетебиз, элди угабыз, биринчи эл турат деп. Мына эл ошо Шайлдабекованын кетишин каалап атат.
эгер чыныгы шайлоо өткөрөм деген боло турган болсоңор, чын жүрөктөн болгон болсо, мына Шайлдабекова командасы менен кетсе, мына Марат Иманкуловго окшогон жигиттер бар экен. Ишти ошол жерде БШКда чыныгы таза алып бара турган, ишти шайлоону таза өткөрө турган адамдар барат, Кудай эмес. Өтө ошол барса, чыныгы патриот биздин кыргыздын жигиттери бара алат. Мен деле мына коем дегем, бирок 500 миң дейби, 600 миң дейби, менде онча акча жок. Мен өзүм канча илгерки булам квартира 1943-44-жылы курулуп калган домдордо мына эшиктеринен көрүп атасыздар. Ошол домдо жашайм, бирок мен коеюн деген ниетим бар эле, Кыргызстанга бир салымымды кошуп жардам берейин деген, бирок менде анча акча бере албайм. Алладан, Алла насип эткен болсо болобуз, болбосо жок. Кыргыз элин балким колдоп, Кудайым буйруп элим үчүн мен өзүмдү дагы эгер иштей албаган болсом, мен өзүмдү курмандыкка чалып берем бир туугандарым, кыргыз элим үчүн. Эгер кыргыз элим колдоп, коштоп, мага ушул финансовый жактан колдоп, ушу жогорку кеңешке мага колдоп берген болсо, Кудайым буюрса, мен ишеничти актап бергенге мен убада берем, сөз берем, Кудай кааласа. Кудай кааласа, туугандарым, ошон үчүн Шайлдабекова кетмейинче мен шайлоонун таза өтүшүнө көзүм жетпейт. Элдердин дагы көзү жетпей калганда болот. Ошон үчүн Улукбек Марипов Шайлдабекованы алмаштыргыла. Эмнеден коркуп атат, же Кыргызстанды Шайлдабекова башкарып атабы? Бул мен арендага алып алганмы 100 жылга, түшүнбөдүм. Ошон үчүн келгиле, урматтуу бир туугандарым, колдоп турайлы. Шайлоону эгер таза өтсүн деген болгон болсок, Шайлдабеков өзүнүн командасы менен кетиш керек. Жаңы команда келсе, ошондо Кудайым буюрса таза шайлоо өтөт. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.